Көлдүктөр туугандарым менен. Кыргызстандын баасы 2 миллиард сом экен. 2 миллиард сом, 2 миллиард сом доллар дагы эмес. 1,5 миллион киши шайлоого барыптыр. Анын миллиону сатылып кеткен. 2000 сомдон 2 миллиард сомго сатылып кетти Кыргызстан. Таш алтын деген баасы жок деген Кыргызстан 2 миллиард сомго сатылып 120 олигархтын 120 эмес 100 олигархтын бут алдында калды тепселепчи. Балчылыктар. Балчынын мэри жанагы жаш баладагы ошол жанагы Матраимовдун кудасынын баласы. Ошонун немес. Ошол жыргаткан жок балчыны. Көлдүк туугандарым. Баргыла Бишкекке, митингге баргыла. Мен бара албайм, мен Россиядамы, жол ачык болсо, самолет учуп атса мен бармакмын, эң дурайым баарын таштап салып турупчу. Силер 200 километр турасыңар, баргыла суранам. Мен да Кыргызстанга барып жашагым келет. Кыргызстанга баргым келет, мен да 5 жыл эмдиги ушул жол ачылыпсачы. Мени ойлобосуңар, өзүңөрдү ойлобосуңар, тентип жүргөн кыргыздарды ойлоп койгула. Моякта бешиктен бел жак элек эмеле 18ге чыгып туалет чөп жүргөн кыргыз кыздар бар. 18ге чыгып стройкада иштеп ден соолугун талкуулап жүргөн жаш балдар бар Москвадан. Аргандын ирекчилигин артып мусор тазалап жүргөн аталар бар Москвада. Карыганда чай ичип үйүндө отурбай орустун мусорун артып жүргөн дворниктер бар. Ошолорду ойлоп койгула. Доошуңарды саткандар, бир жолу айбан болдуңар. Ошол бойдон айбан кебетесин кийип калбай, азыр баргыланы. Азыр эсиңер барда этеңерди жыйгыла да жөнөгүлө. Мен өзүм бара албайм, алысмын. Жол жабык, самолет болсо учуп бармакмын. Өзүн урайм, баарын жыяштырып туруп бармакмын. Эми силер баргыла суранам элим. Бизге мамлекет керек. Биз үйүбүзгө баргыбыз келет. Рахмат.